1 марттан тарта 31 майга чейин жалпы өлкө боюнча 3 айлык ишембилик өнөктүгү жарыяланган. Анын алкагында көчөлөрдү жана королорду тазалоо боюнча ишембилик өтөп, мамлекеттик мекемелерди жана турак жайлардын тышкы көрүнүшүн, айланасын оңдоо, түнкү чырактарды калыбына келтирүү жана орнотуу, айыл кыштактарга, шаарларга бак-дарак тигип, гүл отургузуу, муниципалдык жолдорду оңдоо иштери каралган. Бул жумуштардын аткарылышын Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев көзөмөлгө алып, бүгүн мыкты делген 80ге жакын бардык тармактардын өкүлдөрүн сыйлады. Бекитилген тартиптер боюнча иш алып барылды. Мына бүгүнкү күнү жыйынтык чыкты. Жыйынтыгында албетте ушул 3 айлыкта өзгөчөлөнгөн мекеме ишканаларынын жетекчилерине биз сыйлык барактарын, сыйлоо барактарын бердик. Ага кошуп акчалай сыйлыктарды тапшырдык. Андан кийин ушул 3 айлыкта аткарылып, жана ошондой эле кемчилик кетирилген ошол 3 айлыкта аткарылбай калган иштер боюнча дагы бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбек тапшырма берди. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин жетекчилигинде калаада массалык ишембилик 3 ай бою уланып, жогорку деңгээлде уюштурулуп жатты. Ош шаарынын бардык аймагында бак-дарактар отургузулуп, арыктар казылып, таштандылар тазаланды. Жазгы 3 айлык жашылдандыруу боюнча отурумдун жүрүшүндө мэр жакшы иштебей жаткан мекемелерге эскертүү берип, мыктылардын эмгегин баса белгилеп өттү. Класс ишканасы, урматтуу жетекчилер, маалыматтарды айтты. Стадионда биринчи рет болуп, ишкерлердин башында туруп келип, жардамды баштады. Кудай буюрса, мынау элибиз үчүн чоң иш кылып атышат, фабрикага ушу жигиттер салып атышат. Быйыл сентябрь айынан ачабыз, 2000-3 миңге чейин адам жумуш ордуну. Машина строительный заводдор бүтүп атат, буну да сентябрь айларында ачабыз буюрса. Ал жерде да 1000 адам жумуш ордуну камсыздайт. Мындай балдарга биз только рахмат гана айтып, эки колдон колдошубуз керек. Буларда аябай жакшы пландар бар. Ош шаарынын аймагын жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана санитардык тазалоо боюнча 2019-жылы өткөрүлгөн 3 айлыкта активдүү катышкандыгы үчүн 78 мекеме ишкана, борборлорго акчалай сыйлык жана ардак баракчылар тапшырылды. Буга жергиликтүү бюджеттен 200 000 сом бөлүнгөн. Жаш жетекчинин ушул жакшы кылды. Бир оз барды менен сырттар аябай акыбал оор. Бир замечание кылдык. Тез аранын ичинде оңдоп түздөп, мына сертификат алып алат. Рахмат. Салык өзү планды өзү 2 эсе көтөрдүк. Ишке отурганыбызга ноябрда отурганбыз. Ноябрдан бери отургандан бери башаламан суда түйүлөрүнү жылдыртып, заманбаттарды салдырттык. Мына акыры 200 миң мурун шлагбаун, электрондук шлагбаун орнотуп, ошол азыр иштер жакшы жүрүп жатат. Быйылкы жылы Ош шаарынын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан күнөсканада 2 миллион түп гүл өстүрүлгөн. Анын 1 миллион 800 миң түбү шаар аймагына эс алуучу жайларга, скверлерге отургузулган. Ага улай эле 40 миң түп бадал көчөт, 3 миңге жакын ийне жазы жалбырактуу дарак отургузулган. Бакчаны жашылдандыруу, көктөндүрүү боюнча аябай кылган эмгектери өтө зор. Өзүбүздүн пешенеттер, мээнетибиз менен ушундай жакшынакай мэрдин сыйлыгын алып отурабыз. Урматтуу шаарыбыздын мэрине чоң ыраазычылык билдирем. Фасад жасадык. Анан көп үйлөргө биз гүл эктирдик. Ошол гүл эккендин көп кабат үйлөрдүн алдына гүл эктиргенге байланыштуу, фасадтарды жасаганга байланыштуу, одон чыккандар жашылдандыруу, көктөндүрүүгө байланыштуу өзүнүн жана немелери бар. Ошого келип, анан биз биринчи орунду алдык да. Бул жерде маанилүү акча эмес, маанилүү ушул кичине болсо дагы биздин көңүлүбүздү көтөрүп, эмгегибизди баалап, стимул берип койду. Биз мындан дагы жакшы иштегенге эми күчүбүзгө күч, кубатыбызга кубат кошулду деп эсептейм. Жазгы 3 айлыктын алкагында Ош шаары эң таза шаар болушу керек деп тапшырма койгон Ош шаарынын мэри бул иш-чаралар мындан ары да уюштурулуп, мыктылар жыл аягында да сыйланаарын белгиледи. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.